Мына көкбөрү бул Кыргыздын улуттук оюндарынын бирөөсү. Бул баякы аксакалдар соту, көкбөрү, калпак, камчы дегендей эле биздин сыймыгыбыз. Ар бир спортто кырсык болот, адам өлөт. Эми көкбөрүдөн бая күнү бир кырсык болуп, жаткан жери жайлы орусун бир жараныбыз өтүп кетти. Ошонун айынан ошол жердеги тренерди да, ошол жердеги баягы сүзгөн ат менен келип сүзгөн баланы дагы камап коюптур. Эми бул кырсык да, Алмазбек Акунжанович. Анан ушунун айынан көкбөрү оюнун вообще мындай жок кылганга аракет кылган күчтөр да бар. Буга жол бербешибиз керек. Болгону гана өзүнүн жолдорун, оюндун шарттарын татаалдаштырабызбы, же иретке салабызбы, ошо менен уланта беришибиз керек. Эми көкбөрүнү дүйнөгө кылымдардан бери ата бабабыз ойноп келаткан, кылымдардан бери келаткан оюнубузду ушул бир кырсыктын айынан жок кылып алабыз. Мындай өлүм житим көп бардык эле спорттордо бар. Бокста бар, күрөштө бар, футболдо бар, хоккейде бар. Бул кырсык экен да. Ошон үчүн ушуну дагы мындай мамлекеттик деңгээлде бир саясат кылбай, күнөөлүүлөр болсо күнөөсүн жазалап туруп эле бул оюнду кайра уланта беришибиз керек.